Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого Социал-демократтар партиясы менен катышып жаткан Рыскелди Момбековду жарыштан четтетти. БШКнын жумуш чотобу талапкер дипломун мыйзамдуу жол менен алганын далилдей албаганына байланыштуу аны каттоодон чыгарууну сунуштады. Натыйжада БШКнын 10 мүчөсүнүн макулдугу менен Момбеков шайлоого катышуу укугунан ажыратылды. Белгилей кетсек, УКМК БШКга Рыскелди Момбеков Кыргыз улуттук университетинде юриспруденция адистигин окуганы тууралуу дипломун мыйзамсыз алганын кабарлаган. Ал документтин негизинде дипломатиялык академиядан эл аралык мамилелер адистигин сырттан окуп, экинчи диплом алган. Шайлоо мыйзамынын жаңы эрежесине ылайык жогорку билими жок жарандар парламенттик шайлоого катыша албайт. Момбеков талапкер катары катталып жатканда Дип академиядан алган дипломун көрсөткөн. Талапкер дипломун жасалмалаганын айтып, УКМКга 2020 жылдын мартында Бакыт Шаршембиев кайрылган. Аталган жаран 2018-2019 жылдары маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетин жетектеген. Буга чейин да ал Момбековду жалган маалымат тараткан деп 1 миллион сомдук доо койгон. Бирок Сокулук райондук соту 25 000 сом айып салган. Кыял мамлекеттик ишканасынын директору Элдар Аттокуров аталган жайдагы коррупциялык схемаларды ачыкка чыгарды. Айтымында ал жетекчилик кызматка келгенине саналуу гана айлар болуптур. Митегурттай жылжып казнага түшчү каражатты кымыргандардын жүзү ачыла баштагандан бери ишкана карызынан кутулуп калгандыгын жар салды. Сырткы соода саттык орундарынын башка тараптарга агып кетип аткан жолун бөгөт коюп, ошону түз биздин ишкананын бухгалтериясына коюш керек. Ошол кетип аткан, тышка кетип аткан жерлердин баарын кайра ушул жерден инвентаризация жүргүзүп, карталарын алып, 25ке жакын ушу орундар табылды. Кыял ишканасы негизинен көркөм кол өнөрчүлөрдүн бирикмеси катары иш алып барышы керек. Өнөр адамдары өзлөрү өндүргөн же жасаган буюмдарын сатуусу зарыл. Бирок мекеме ош базарына канатташ жайгашкандыктан кыялдын аянтына көз арткандар четтен саналат. Айрымдары кээ бир бийлик органдарында да олтурары айтылып жүрөт. Кандай оюндар бар экен да бул жерде. Кызык жери. Ошол сыртта отурган соода саттык орундардын үстүндө арендатор деген отурат экен. Анын астында субарендатор отурат экен. Субарендатор карапайым биздин мынакей ушу базардагы сатуучулар карапайым. Бирок алар бир 15 000 сомду ошо бир айын 15 000 сомго ошо жерде арендага алып иштетет экен. Анан кийин кассага болгону биздин бухгалтерияга 2 000 сом түшөт экен. 13 000 сом каякта арендаторда. Арендатор ким? Арендатор жок. Бир 5ден 10дон 20дан орундардын үстүндө бир уч адамдар отурат экен. Бул жерде кызык жери. Президенттин иш башкармалыгына чейинки адамдардын байланышы бар экен. Элдар Аттокуров жакында эле президент коррупцияны ачык айтып чыккандар корголорун айткандыгын, бул билдирүү жемкорлордун жемсөөсүн жарууга чоң күч болорун белгиледи. Сыртта баягы базардын саясаты. Ушул жерде кызыл китеп чыгарып алышып, жана мыйзамсыз соода орундарын коюп, анан мамлекеттик бюджетке түшүрбөйт, жер налогун төлөшпөйт. А бизде азыркы биздин негизги президенттин администрациясынын башчысынын дагы ошол эле бүтүндөй элдин да тилеги бюджетти көтөрөлү, мамлекетти оңойлуу деген саясатта. Аталган коррупциялык схемалар ачыла баштагандан бери текшерүүчүлөр уланып, буттоосулар башталгандыгын маалымдады. Бул президенттин жана УКМК төрагасынын коррупция менен күрөшүү саясатына тымызын каршы болгон күчтөрдүн арам аракети деген баа берди. Бүгүн менде президент иш башкармалыгында 9 адамдан да келип, эмне түштү, арыз түштү деп элечи. А бул биздин ишкана иштейбизби, же болбосо дагы ушу текшерүүнүн үстүндө отура беребизби? Кадр маселесине да түздөн түз кийлигишкен күчтөр бар экендигин ачыктады. Президент иш башкармалыгына мага буйрук келет. Буйрукта эки орун басарым болсо, бир эле орун басар болсун деген. Макул, бир орун басарды кыскартууга бардык. Ушул буйрук турат. Мыйзам чегинде. Кайра мына бир жума мурда кайра экинчи мыйзам, буйрук келет. Мага экинчи орун басарды кошуп коюп атат. Бул мыйзам бузулуп атат. Өздөрүнүн буйругу бузулуп атат. Бир эле зам болуш керек болчу, экинчи зам.
Экинчи зам келгенден кийин мен айтып атам, бул биринчи зам боюнча буйрук турса, мен ага айлык төлөп беришим керек. Айлык төлөп беришим керек. Анан эртеси күнү кайра счетный палата келет, мынакей. Элдар Аттокуров бүгүнкү күндө ишкананын айланасында болуп жаткан окуяларга президент жана УКМК төрагасы гана чекит кое алат деген ишеничте. Болбосо мени туш тараптан талап, ишкананы мурдагы таз кейпине түшүрүп коюшкудай деп бушайман болду. Садыр Нуркожоевичке дагы кайрылат элем, Кыдыршаевичке да кайрылат элем. Камчы Кыдыршаевичке. Ушул кыялды тыкыр көзөмөлдөп, аягына чейин чыгарып туруп, жерин дагы бул жерде туура эмес кызыл китептерди алып отуруп аткан. Ушул жерлерге жардам берген сотторду дагы, ушул жерге жардам берип аткан ушу президенттик администрациядагы иштеп, ошол жерде орусча айтканда крышавать этип аткандарын да баардыгын тез арада иретке коюп туруп, бир ишкананы оңдосок, ушул келечектүү биздин идеология болот эле да. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.